Бул жерде мына депутаттар бир топ көп маселе айтылат, бирок жоопкерчилик жок. Мына камсыздандыруу боюнча бир топ депутаттар айтты. Биз урматтуу депутаттар, биз бир топ депутаттар бул мыйзам боюнча камсыздандыруунча биз киргиздик мыйзам долбоорун, бул мыйзам долбоору токтотулсун, жокко чыгарылсын деген мыйзам долбоорун киргиздик биз. Ал каралат. Ал каралат дагы сиздер менен чогуу колдойбуз аны. Жоопкерчилик Ашырбек Мойдонович. Ошол мыйзам долбоорлорду камсыздандыруу боюнча турак жай жана автомобилдер жана праворульный ошол мыйзамдарды ким демилге болгон, демилгечи, ким кайсы министерство демилгечи болгон, качан өкмөт тараптан бекитилген, кийин кандай токтомдун негизинде тапшырмалар болгон, ошол тапшырмаларды ким кандай аткарганын мага эртең фракцияга ушу кат жүзүндө берип койсоңуздар. Анткени автомобилдин камсыздандыруу боюнча мен сизге айтып кетейин, биз фракцияда карадык. Бул мыйзам иштебейт жана бул элге каршы мыйзам. Биринчиси, страховой компаниялар даяр эмес. Экинчиси, полистер сатуучу жайлар даяр эмес. Үчүнчүсү, жол кырсык эгерде болгон болсо, эч кандай адистер ал жака барып, ошо адистер даяр эместигин билинип калды. Эң орчундуу маселе 1 миллиард 800 миллион сом биздин эл жыйнайт экен. 1 миллиард 800 миллион сом. Кайра камсыздандыруу компанияларга чет мамлекетке ошо акча кетип калышы мүмкүн экен. Чет мамлекетке. Ошо жерде мына отмывание денег деген баягындай статья бар, ошо жерден кетип калышы. Ошон үчүн эртең биз фракцияда карайбыз бул маселени.